урматтуу бир туугандарыбыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла таала өзүнүн коргоосунда коргойт эле. Бир нерсени, бир адамдын кыжырын келтире турган, же болбосо Аллах субхана ва таалага Алла субхана ва тааланын динине бир айкыры келе турган нерсени пайгамбарыбызды кылдырбайт эле. Пайгамбарыбыздан кийин, пайгамбар болгондон кийин жаш кезин эстеп, мен дагы тоолордо койго айтарат элем. Бир күнү Меккенин ичинде bir toy bola turgan bolup, men kechinde özümdün жүргөн dosuma koylordu amanat kılıp koyup Mekkeni göstöy jönöp kaldım. Mekke'ge jakındagan кезде dangır dungur, toydogу болгон музыканын үндөрү кичине кулагыма угулду. Ошол учурда кандай болгонун билбейм, өзүмөн кетепмен. Бир кезде мени күндүн ушинтип уруп аткан ысык шоолалары ойготту деген. Бул нерсе эки жолу кайталанды деп. Эки жолу ушундай нерсеге келдим, бирок Алла таала ошону да кылдыртпады. Мени ошол жерде уктатып койду деген. Бул деген пайгамбарыбызды кичики бир шариятка каршы келе турган, адамзатка сенин пайгамбарың деле ушуну кылды го дей турган нерсени да Алла таала кылдырткан эмес. Пайгамбарыбыз төрөлгөндө адамдар путтарга сыйынат эле, ошентип кудайларды колдору менен жасап алып сыйынат эле. Бирок пайгамбарыбыздын жүрөгү ошол нерсени эң жек көрөт эле. Пайгамбарыбыз ошол нерсеге бара албайт эле. Бир учурларда пайгамбарыбыз жаш кезинде атасы курсагында, энесинин курсагында экенде атасы өлүп калып, 5-6 жашка чыкканда апасы өлүп калып, 8 жашында чоң атасы өлөрүндө ушу балдарын чогултуп туруп Абу Талиб деген ушундай мейирбан, сөзүнө тура турган баласына аманат кылып таштап кетти эле. Ошо Абу Талибтин үйүндө бала болуп жашап жүргөндө бир күн учурларда бардык меккеликтер ошо путтарыбызга сыйынабыз деп барганда Абу Талибтин үй бүлөсү дагы жөнөп калат. Ошол учурда пайгамбарыбыз "Жо, мен барбайм" дегенде кайра айтып отуруп, меккеликтердин астында баш көтөрө албай калабыз деп отуруп, пайгамбарыбызды ичитип баратат эле. Ошого жакындап калганда кайра артка кайтат эле. Эмне дегенде, мен ошол жерге бараткан учурларымда мен бир жамандыктарды көрдүм, өзүмдү тута албадым дейт эле. Бул дагы Алла таала пайгамбарыбызды сактайт эле. Ошентип урматтуу бир туугандар, ошенткен сакталган адамдын, ошон Алла тааланын колдоосунда болгон пайгамбарды ээчиген адам сөзсүз бир туура жолду табат. Бардыгыбыз бир туугандар ушу пайгамбарыбыздын өмүрлөрүнө өтө көңүл буруп, ошонун ар бир кылган ишин эмне үчүн кылган, эмне үчүн ушуну кыла турган болсок биз бактылуулукка жетебиз деп артынан ээчишти Кудай таала насип кылган болсун. Эми акылыбызга ар нерсе келиши мүмкүн бир туугандар. Эмне үчүн пайгамбар дей беребиз? Ал дагы адам го, ал дагы энеден төрөлгөн го, ал да биз кылган нерсени эле кылган го деп бизге суроо келиши мүмкүн. Бирок ошону жакшы билип алалы. Бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошондой туура биздей атадан, энеден, биздей эле адам, бирок пайгамбарыбыз ошондой деген: "Мени менен силердин айырмаңар, бир мейирбан, жүрөгүндө бир боорукер адам бир жерге от жага турган болсо, бардыгыбыз адатта билебиз, от жагып бир кеч кирип калса, чымын чиркейлердин бардыгы ошо отко кирип, от жака агылып качат. Лампочканы кийгизип койсоң ошонун тегерегине качат бир караңгы жерде. Пайгамбарыбыз ушундай сүрөттөйт: "Мен бир мейирбан, боорукер адам сыяктуу, от жагып койгон адам сыяктуумун. Ошо жерде жагып коюп туруп, чымын чиркейлер кирип атса, ошону киргизбейин, ушулар өлүп калбасын деп, ошону кайтарып кубалап жүргөн киши сыяктуумун. А силер болсо кайра кубалаганга карабай, тосконго карабай келип, отко кирип аткан сыяктуусуңар" дейт. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз чыннан жүрөгүнөн биздин ата-энебизден да бизге мейирбан. Бизге эң мейирбан болгон, эң боорукер болгон адамдан дагы күйгөн, биз үчүн ыйлаган, биз үчүн өмүрүн өткөргөн инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Бардыгыбызды тозок атына калып калышыбыздан корккон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ар бирибизге адеп акылакты көрсөткөн. Бирок биз ага карабай туруп кайра тескерисин кылып, тозоктун отуна аккан сыяктуу болуп кетип атабыз. Кудайым сактасын, ар бирибиз пайгамбарыбызды туура бир таанышты Алла таала насип кылсын.